дүйнөсүнө кошкон салымы өтө зор экенин баарыңыздар. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түркия мамлекеттер уюмунун саммити өттү. Бул Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери катышкан саммиттин 9-чу жыйыны. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп алгач, ал саммитке катышып жаткан ар бир мамлекеттик башчыга кайрылып, буга чейинки алака катыштарга токтолгон. Соңку 2-3 жылда жер жүзүндө эл аралык маанидеги ар түрдүү чакырыктар пайда болду. Учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда. Албетте, тынчсызданууну жараткан мындай абал биздин өлкөлөрүбүздөн тыгыз кызматташууну, өз ара сый урматты күчөтүүнү жана аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат. Кыргыз Республикасы чыр-чатактын кандай гана түрү болбосун, тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзүнүн өзгөрүлбөс позициясын карманарын дагы бир жолу ырастаймын. Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде бирикмеге мүчө өлкөлөр ортосунда транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Мамлекет башчы Кыргызстан бул жаатта бир катар демилгелерди көтөрүп жатканын айтты. Ага мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушун ишке ашыруу планын атады. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транс-Каспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт. Урматтуу делегация башчылары, Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттери уюмунун инвестициялык фондун түзүү демилгесин колдойт. Бул уюмдун мүчө мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө жаңы дем берери шексиз. Саммиттин жүрүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын чечими менен Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиев Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп дайындалды. Урматтуу делегация башчылары, сиздерге Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кызматына Кубанычбек Өмүралиевдин талапкерлигин колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Анын кесипкөйлүк жана инсандык сапаттары биздин уюмубуздун дараметин мындан ары чыңдоого жана Түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишеним артабыз. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын 9-чу саммитинин жыйынтыгында 8 документке кол коюлду. Түрк мамлекеттер уюмунун 9-чу саммитинин Самарканд декларациясы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешин түзүү боюнча Нахичеван макулдашуусуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө протокол. Түрк мамлекеттер уюмунун процедуралар эрежеси жөнүндө чечим. Түрк мамлекеттер уюмунун соодага көмөктөшүү стратегиясы жөнүндө чечим. Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысынын дайындоо жөнүндө чечим. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин тийиштүү мекемелеринин ортосундагы персоналдуу башкаруунун санариптик системалар боюнча өз ара түшүнүшүү меморандуму жөнүндө. Өткөн айдагы жакшы бир кабар бар болчу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркия аркылуу Европа, Америкага чыгуу боюнчачы. Бул албетте көп мамлекеттерге жаккан жок. Мурдагы президенттердин мезгилинде чечкинсиз кадамдын айынан токтотулуп да келген болчу. Бирок бул жолу ал ишке ашып баратат деп ишенсек болот да. Бул деген сөз эми кээ бир мамлекеттерге биз баягы көз карандысыздыгыбыз жоюлуу багытына жол алды десек болот да. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Самаркандтагы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин аягында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго түрк тилдүү элдин биримдигине кошкон салымы үчүн Алишер Наваи атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарды.
Бул арада президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Самарканд шаарында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолуккан. Жолугушууда эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери жогорку деңгээлде экендигин, ошол эле учурда аны жаңы тепкичке чыгарууга олуттуу потенциал бардыгы айтылды. 30 жылдык дипломатиялык мамилелери жогорку деңгээлге жетти. Биз аны андан да жакшы деңгээлге көтөргөнгө бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Экономикалык жактан да кызматташтыгыбыз жогорулап келатат. Бизде мисалы Кыргыз Венгрия фонду иштеп баштады. Аган ошол 24 миллион долларга заявка түштү бизнес проекттер боюнча. Биздин студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп берип, Венгрияда окуп аткан, Будапештте окуп аткан студенттерибиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Эскерте кетсек, Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун 9-чу саммити өттү. Ага уюмдун мүчөлөрү Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия жана Өзбекстандын президенттери, байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов катышты. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.